Эркектин 3 түрү бар. Азыркы заманга жараша, биринчиси берет, ошого жараша аялынан ответ келет, жооп келет. Экинчи түрү бар, ал эч нерсе бербейт, бирок ар дайым требование кыла берет. Аны бербедиң, муну бербедиң, мындай кылышың керек, андай кылышың керек, талап кыла берет, талап күчтүү. Үчүнчү эркектин түрү бар, бул же бербейт, же албайт. Кыңшып баягы бир итти урсаң, ый деп качат го. Ошолдой характерлуу бирөөлөр бар да. Биринчиси берет, ошого жараша аялынан жакшы жооп келет. Ушундайлар бар. Экинчиси ар дайым налый берет аялынан. Аялынан налый берет. Аялы колунан келишинче көп нерсе кылганга аракет кылат. Бирок ал намкөр тойбойт эч качан. Үчүнчү түрдү же бербейт, же албайт, мындайлар дагы жок эмес. Мен эмнени айткым келет? Адамга, аялга, негизи эле адамга не кылсаң дагы тойбойт. Аял алтынды сүйөт. Канча берсең дагы тойбойт. Пайгамбарыбыз бекеринен айткан эмес. Аялга 1000 жакшылык кылып, бир күн жамандык кылбай койсоң, бир күн кыла албай калсаң ошо айткан, сенден не көрдүм дейт. Табият ушундай. Бир өрөөн алтынды берип, тойдуңбу десең, экинчи өрөөнү кана дейт. Ошондой. Ошондуктан да урматтуу мекендештерим, мамилени туура кылышыбыз керек. Мамилени туура кылышыбыз керек. Аялдардын да кээ бир түрлөрү бар. Булар биринчи түрү эриден абалга карап, жакшылыкпы, жамандыкпы ар дайым алдына туруп беришке даяр да. Касамы бир, максаты бир. Экинчи түрдүүлөр бар. Тием, жашап көрөм, болсо ажырашып кетем да, мындай экинчи, үчүнчү варианты дагы бар да. Биринчи варианттагы кыз өмүрүн арнап, жашоосун арнап бара турган бейишимде, тозогумда күйөм деп тиет, максаты ошол. Экинчиси тием, жашап көрөм, жакпаса ажырашып кетем да, жакта квартирам бар го, же үйүм бар го, чыгып кетем да, дени болуп кетем да, дегендер жок эмес, Кудайым сактасын. Үчүнчүсү бар, турмушка өтө жеңил карайт. Колду учууда карайт. Эркектерди носки алмаштырганда алмаштырат. Да. Ар ким өзүнүн ордунун табат, сөз эсин табат.